Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эски аянтта Кыргызстан менин мекеним аталышындагы этностор аралык достук фестивалы жүрүп жаткан учуру иш-чарага Чүй облусундагы бардык райондор жигердүү катышып жатат. Кыргызстан кереметтүү жер. Мына ушундай керемет жерде 120га жакын иш-чаранын расмий бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы Абдыганы Эркебаев, Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев, коомдук маданий ишмерлер жана кеңири коомчулук катышты. Бүгүн этностор аралык достук фестивалы өтүп атат. Бул 30 жылдык эгемендүүлүк Кыргыздардын 30 жылдык эгемендүүлүгүнө караштыра өткөзүлүп атат. Бул жылда өтүп кеткен убакта болуп аткан нерселер болуп, но бүгүнкү күндө 30 жылдык майрамыбыз болуп атат. Чүй областы эң чоң областтын бири болот. Анан ошондуктан баягыреки 80ден ашык улуттар биз менен чогуу кыргыздар менен жашап келет ушул жерде. Ошондуктан фестиваль жыл сайын өтүп турат. Андан сырткары бүгүнкү салтанаттуу иш-чарага Сары Өзөн жергесинде жашаган ар улуттун өкүлдөрү катышууда. Мекеним менин Кыргызстан аталышындагы этностор аралык чоң фестиваль көргөзмө жарманкелер уюштурулган. Сахнада салттуу музыка чеберлери менен ар улуттун өкүлдөрүнүн дагы ырлары ырдалды. Берекелүү Чүй жергеси достуктун, ынтымактын, биримдиктин ортосу экенин дагы бир ирет тастыктады. Мына бүгүн бул жерде дагы сиздер менен Кыргызстан менин мекеним аттуу ошо этностор аралык майрам болуп атат. Эми бизде Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери биздин ошол көп улуттуу 80ден ашык улуттун элдери жашайт. Бул биздин ошол Тоо Кен, башка сыяктуу биздин өлкөнүн байлыктары катары дагы биздин этностуу элибиз дагы ошо башка улуттар дагы биздин эң чоң байлыктарыбыздын бири болуп саналат. Ошондой эле бул башка улуттун өкүлдөрү дагы ошо биздин эгемендүүлүктүн майрамын, эгемендүүлүктүн ушул күнгө жетүүсүнө өздөрүнүн чоң салымын кошуп келген инсандар арасында бар. Ушул эфирден пайдаланып, жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы менен чын ниеттен куттуктайм. Ар бир район өздөрүнүн боз үйүн тигип, түндүгүн көтөрүп, кылымдарды карыткан кыргыз элинин нукура баалуулуктарын көргөзмөгө коюшкан. Андан сырткары аймактагы ар улуттун өкүлдөрү өз өнөрлөрүн тартуулашып, мамлекеттин 30 жылдык майрамын өзгөчө шаң менен белгилешти. Унутта калып бараткан улус чеберлердин буюмдарын ушул жерден кезиктирдик. Элибизди жакшы маанай менен куттуктап, азыркы мындай апаттан аман эсен чыгалы, ден соолукта болсун, ынтымак болсун деп биз ушун үчүн келдик. Кудай буюрса, маанайыбыз жакшы өтүп атат. Ушуну уюштуруп берген жогору жактагыларга дагы ыраазычылык. Биздин Аламин район администрациясына дагы ыраазыбыз. Ушу биздин айылыбызды кошуп, ушу апаларыбыз менен келгенибизге биз ыраазыбыз. Кол өнөрчүлүктөрдүн эң өзгөчөлүктөрү бул бизде териден жасалган буюмдар, жыгачтан жасалган буюмдар, анан ат жабдыктарын жасалыштары. Ушул жалпы эле кыргыз элинин көргөзмөлөрүн, кыргыз элинин тамак аштарын көрсөтүп, өзүбүздүн райондон чыккан топтордун чыгармачылыктарын, ошол топтордун иштерин, көргөзмөлөрүн алып келдик бүгүн бул жерге. Бүгүнкү иш-чарага катышуучулардын арасында Ысык Атадан келген кол өнөрчү Рустам Мамбетов бар. Ал ата кесибин ардактап, 20 жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Буга чейин көптөгөн мамлекеттерге барып, кыргыздын улуттук колориттери түшүрүлгөн кол эмгектерин тартуулап келген. Өз кесиби, бүгүнкү иш-чара жана учурдагы эмгектери тууралуу буларга токтолду. Кыргыз көлдөн чабылган, эрдин өзү жыгач ошол жактан эрди чаптырып алып келгем. Жасалышы бияктан жасалган да. Булгардан тери ошол жактан сатып алгам, анан темир тесек өзү цветной металл базарда сатылат да. Анын баары колго чабылат да, ушунун баары колго чабып жасаган да. Жүгөн куюшкан, монун баары кол менен жасалган да. Чикант этип мондой менен чабып аткандай кылып жасалат да. Бул неме эмес да, штамповка эмес да. Штамп мен колдонбойм да. Колго чеканный вариант кылып жасайм да. Ата бабадан мурас болуп калган көөнөргүс байлыктарды эртеңки муунга өткөрүп берүү бүгүнкү күндөгү милдет. Андыктан кылымдарды карытып, кыргыз элинин желеги бийиктерде желбирей берсин дейли.
Нурзада Тынаалы кызы, Келдибек Уланбек уулу, СТВ.